Assalamu алейкум, урматтуу биздин мекендештер, баарыңыздарга чоң салам. Москвада туугандар, бүгүн биз Первомайская метрого келип калдык. Мына ушул метронун экинчи вахтына чыксаңыздар, жанагы Волгоградский проспекттеги суши пицца канат байкебиздин экинчи филиалы ачылыптыр. Метронун экинчи вахтына чыгып туруп эле оңго буруласыздар мына. Бияка бурулсаңыздар эле суши пицца деп жазылып турат биякта. Өзгөчө жазып койгон суши пицца самурай деп жазып коюптур. Ушул жерге келесиздер, жүрүңүздөр, көргөзө берейин. Мына биякты карасаңыздар, суши пицца самурай деп койгон. Филиалын Кудай буйрса ушул жака ачышыптыр. Азыр бул жердин эгерде сиздер машина менен келем десеңиздер, 9 парковая 32 экен. Ушул жака келсеңиздер, эгер такси болгон болсо, таксиге жолдун эки бетинде тең парковкасы бар экен. Машиналар болсо бул домдорду аралатып койсоңор болот. Жүрүңүздөр анда ичкериден көрөлү. Мына көрдүңүздөр, өзүңүздөр көргөндөй метродон 2 секундда деле жетесиңер да, мындай айткандачы. Ичкериге кирели, бисмилла. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Канат Таксыр. Кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Кыш келдиңиздерби? Салам алейкум, келдиңиздер. Мына жерге туруп алыңыз. Мына урматтуу мекендештер, Канат Таксыр жаныбызда турат. Бул жакта жигиттерди коюп, мына жака суши пиццанын филиалын ачып атыптыр. Таксыр, эми өзүңүз бир айтып бериң эми. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу. Биз көп жылдан бери иштеп суши пиццаны жеп жүргөн таксырларыбыздын бири, мына инебиз өзүбүз мындай үйрөткөн шакиртим деп койсом болот. Колубуздан чыгып, таксы мен да ушу точка ачайын деп аракет кылып, местаны жакшы табыптыр. Мына ошентип Первомайский метрого дагы биздин суши пицца филиалыбыз ачылып атат. И как франчайзында. И бул ачкан инебиз Данияр аты, өзү Баткенден болот. Жакшы. Анан бир сыйра не дегенде баягы тазалык деп коет го, биринчи очередь тазалыкты кухняны көргөзүп коеюнчу. Даниярдын кандай оборудованияларды алды экен, тазалыгы болобу экен дегендерди көргөзүп коелук. Анан кийин Амазон таксырларыбызга операторуна мындай суши пицца менен тосуп алдык өзүбүздүн өндүрүштөр менен. Анан кухняны көргөзгөндөн кийин тамак өтсөк, Болду, Кудай кааласа. Данияр, кандай болду? Кеп учурашып коелу. Ассаламу алейкум. Денсаулык жакшыбы? Жакшы, шүгүр өзүңүз. Кандай болду? Канчадан бери иш баштадыңар? Эми эле ачылып атабыз. Эми ачылып атасыз. Ошол братандын ошол адал сушисине, пиццасына франчайза кылып алып келдик бул жака, филиал кылып. Ошол келип даамын көрүп кетиңиздер. Өзүң жасайсың? Өзүм жасайм. Бардыгын копия. Баарын өзүм тейлеп ушул жерде. Канат Таксырдын секреттерин үйрөнүп алгансың. Баарын билебиз. Баягы тузду мындай кылып чачып аткандарын билесиңби? Ооба, баарын көрдүк. Билсең эле болду. Аларды билсең, Кудай буйрса ошо Волгоградский проспекттегидей, Кудай буйрса Таксырдын клиенттер Кудай буйрса издеп жүрүп келе берет. Ооба, буйрса. Жүрүңүздөр кирип көрөлү. Жүрүңүздөр кирип көрөлү. Күчтүү. Жүрүң Таксыр. Жүрүңүздөр. Бир кухняны көргөзүп чыгайлы. Биринчи очередь айтатам, мына ноутбугубуз бар. Ноутбуктарыбыз бар. Мына жерден администратор кызыбыз обязательно болот иншалла. Бар мына жер, мына жер алынат. Кичине болсо да столдор кошуп турабыз. Чтобы көбүрөөк адам багы субботасы сене көбөйөт да баары. Мекендештер, Мекендештер келгенде. Мына жерге дагы стол кошуп турабыз. Мына барлар кетет. И мына бар ушул жерден администратор кызы обязательно болот иншалла. Анан ушул жерден ичкериге киребиз да. Кана жүрүңүздөр. Охо, кухняны караңыз. Мына сизге эле көргөн Таксыр, сиз тааныштырып. Мына бул жерде сушини ушул жерге атайын койдук. Чтобы мынаяктан адам келгенде карап жардам бере турган кылып, мына сушинин продуктлары полкасы менен жакшынакай шкафчик, морозильниктердин алып келдик. Ошондой эле кирелин Таксыр. Мына мойканы көргөзүп койсок, мойкада мына бардыгы жаңы. Даже гриль, фритюрн салат, мына бардыгы жаңы алынган. Мынакта пицца печкаларыбыз турат, тестомерка. Ошондой эле мына чоң холодильниктерибиз бар. Мынакта продуктту кеңири хранить ете алабыз буяктан. И ошондой эле полкаларыбыз, выточкалар иштеп атат, кондиционер бар. Ошондой эле кухняны мына выточканы да койдуруп койдук. Мына тазалыгын өзүңүздөр баа берсеңиздер болот. Жаңы тазасын алып келгенбиз. Ошо инибизге кичине болсо да жардам болуп өнүгүп өссүн депчи, өзүбүздүкү эле мына ачылган сайын сүйүнөбүз да. Албетте. Бирөөнүн колунан эмес, өздөрү ачкан, ушундай көбөй берсин. Таксыр, эми жүрүңүздөр, сыртка чыгып алалы, анан эме кылалы. Дагы маек болот. Ошондой эле бир нерсе айта кетелик. Мына жерге кире беришибизге көргөзбөй калдык азыр.
Hem конечно bir 3-4 gün oldu bu yerden açılışına. Mına жерге холодильник койдурабыз, напитка. Балки мороженое дагы ошол жерге, мына жайкы сезон келип атат. Мороженое дагы коюп туруп, жанына напитка коебуз. Ошону киргенде эле напиткалар турат. И анан мына жерге столдорубуз болот. Томямды көргөзүп коелук. Эми ошо мына азыр лосос менен, курица менен, ошондой эле креветке, лосос, ошондой ассортимент ким кандай суранса ошондой кылып жасап чыгарып берет томям. Ошондой эле доставканы дагы айтып кое берсек, бул жерде доставкасы дагы иштейт. Москва боюнча мына жакын арадагы метролорго чейин суммасына атайын рекламадан көргөзүп коебуз. И ошондой эле метронун кайсы метрого болсо да жеткизип берет. Үйгө чейин болсо өзүнүн WhatsApp, телефон номеру болот, ошондой эле чыгарып койдуруп беребиз. WhatsApp отдельно болот, перевод онлайнында көргөзүп, адрестин көргөздүрүп коебуз. Ошондой эле ошо пицца Волгоградскийдеги 30 размердеги 500 сомдон болот. Анын түрүлөрү болот. Эми азыр биз тойбос колбаса менен чыгарып койдук. Ошондой эле бир 15 түрү чыгат мында. Пиццанын өзү 15 түрү. 15 түрү. Ооба. Ошондой эле анан кошумчалап айта кетсек, бул жерде место таарына байланыштуу. Бу жерде курут, майда манты, эт манты жок болот. Калганы крылышка, суши, пицца, бургерлер баары деге чыгат. Ошондой эле вок менен томям да кошулат. Ошондой эле мына Кыргызстандын өндүрүштөрү, биз ошондой эле бул жакка деле кола, фанталар кошулбайт. Токко өзүбүздүн өндүрүштөр. Атамекендик өндүрүштөр. Ооба. Сонун экен мына көрдүңүздөр. Ошо мына ар бир уралдардын баягы эле Волгоградскийде запеченный и темпура. Эки кылы болот. Бул 270тен болот. Ошондой эле сенада. Филадельфия, Калифорния, Филадельфия сүгүрөм деп коет. Эң ресторандагы алдыңкы. Даже мындай Филадельфияларды таппайсыздар, 270терден Москва боюнча таппайсыздар. Аны айтып эле кете берейин, не дегенде. И 350тен кем эмес да мына уралдардын баардыгы. Кымбат тең алар. Ошондой эле ким комментарийга жакшы жазып кеткен болсо, өзүбүздүн какой-то урал пиццаларыбыз подарка болот обязательно. И ошону карап туруп өзү WhatsApp номер калтырат. Ошо ким жакшы комментарий жазып группадан группага таркатып койсо ушул видеону, и Кудай буйрса өзүбүз тандап туруп бир 5 пицца подарок беребиз, Мына добрый болуп кетти. Эки таксыр тең добрый болуп кетти. 5 пицца дейт. Ким жакшы комментарий жазса, группаларга бөлүшсө, туугандардын группасына дейт, жоролордун кыскасы ушул видеону таратса, таратканын көргөзүп таксыр ошону кош кое берели. Анан жакшы комментарий жазгандарга мына 2 таксыр биригип алып, бул шеви, бул аткаруучу бийлик деп коебузбу кыскасы. Экөө тең мына палычканы ачып туруп мындай кылып. Любой нерсени ыргытканда күчкетип кармай турган мастерлер да. Ошон үчүн сөздөрүнө Кудай буйрса жооп берет. 6 жылдык опыту бар. Көп ресторанда иштеп, өзүнүн колдордогу иштеген. Анан ошондой эле 28, 29, 30 деп кое берейин. Ошол жерден өздөрү келип жеп, эле алып кете турган болсо, уралдар 250ден болот 3 күн. 3 күн мына. 3 күн. Ошондой эле анан доставкага какой-то суммадан определенный 1,5 миңден өйдө заказ бериле турган болсо, бир рол набыбыр кылып коебуз, подарокты кошуп беребиз 1,5 миң рубльден. Мына сага. Ошого даярданасызбы нем? Даярбыз. Кыргыз элине кызматты кылабызбы? Буйрса. Иншалла мына метронун жанынан аштым кам. Өтө метродон анча-мынча ача албайт. Арендасы деле билесиздер, метронун жанынан арзан болбойт. Сиздердин кыргыз элим жеп калсын депчи атайын ачып туруп, анан мага бардыгынан кама өзүм келип, поддержканы берип атасыз. Поддержканы берип, анан ушул көтөрүлгөн болсо сүйүнөбүз да. Ушулар көтөрүлүп, дагы ресторандар, чоң-чоң ресторандар да ачсын, Кудай кааласа, ошол күндөрдө дагы келип биз рекламаларын жаза берели. Ооба. Мына урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр, кандай тартипте болот, эмне жесеңиздер дагы жөн эле үйдө туруп комментарий жазып коюп, ошол комментарийни алып келсеңер, бул балдар бияктан тозуп алып, ошо комментарийиңерди көрүп туруп, эгер эң жакшысына Кудай буйрса 5 пицца деди. Анын арасынан тандап алат, ошондуктан аракетти кылыңыздар. Даамын татып көрүңүздөр, Кудай буйрса сонун экен, азыр биздин алдыбызга дагы коюп коюптур чырайлуу болуп. Азыр биз дагы даамын татабыз. Сенасын айтпай калыппыз. Воктун сенасы кана деп по-любому сурашат. Мен эсимен чыгып калыптыр. 350дөн болот. Соус набыбыр кылып коюп коебуз. Ошо суранышат, сладкий или сладкий бандай соустор болот да, ошонун набыбыр кылып
өздөрү айтса ошондой кылып жасап берет. Томьян боюнча айтсак, мен көп мындай ресторанда да иштедим, мындай кухняларда иштедим. Эң арзаны 470тен. Бул жерде биз 400 сомдон кылып алып 350 сом кылып койдук. 350 350ден. Өтө даамдуу. Өтө даамдуу. Мунун бул тамакты жакшы көргөндөрдүн дагы бирөөсү мына камера кармап турат. Ошо мына даамдуу, өтө даамдуу мындай. Любезиле. Мекендештер, келе бересиздер. Кудай буйрса биз да мына балдар кызматта ар дайым жакшылыктан жолугайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Москва жергесиндеги мекендештер, жалпы туугандар, агалар, эжелер, баарыңыздар тынчсыздарбы? Амансыздарбы? Бүгүн биз урматтуу туугандар Дубровка метросуна келип калдык. Дубровканы мына көрдүңүздөр, биринчи вагытына чыгасыздар, 10-чу линия. Салатовый свет деп коет экен. Мына ушул жерден чыксаңыздар, Казакстанга кирди чыктыга профессионал айдоочулардын бардыгы ушул жерде экен туугандар. Дөөлөт агабыздан азыр бардык маалыматтарды сиздерге алып беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Границага каттап атасыздар. Каттап атабыз. Мекендештерди сенем алып барып, кайра алып келип коюп атасыздар. Ооба. Дөөлөт ага, бизде мындай суроолор атат да, көпчүлүк эле баягы комментарийге жазып атат, башкасынан сурап атат. Документтери жана регистрация просрочный болуп калса, кичине нарушениялар болсо кандай болот буяга? Өзүбүз оны жардам кылып алып барып келебиз. Жол жобосу бар. Жол жобосу бар. Өзүңүздөр келсе, сизге байланышса, көрүп алып барып келебиз. Болсо болот, болбосо барбайт. ушу жерден эле калтырасыздар. Жарым жолго чейин апарып, орто жолдо таштабайсыз. Ооба. Мына туугандар, көрдүңүздөр, эч кандай кыжалат болбостон келе бересиздер. Документация жагынан өздөрү жардам берет. Ушул жерден кеңешип, эгер боло турган болсо жолго чыгасыздар. Болбосо ушул жерден эле чайды ичип алып акырын кете бересиз. Айдоочуларда стаж барбы? Айдоочуларда стаж бар. 20 жыл, 15 жыл, 30 жылдыктар бар. Жолго өздөрү сак болуп айдап барып келишет, жакшы аман эсен. Жол эрежелерин сакташат. Жол эрежелерин сактайт. Стаждуу водительдер. Номерлерди айта кетсеңиз. Биздин номерлер 8926 315 13 23. WhatsApp дагы бар. Чала бересиздер, жаза бересиздер.